Мына Өзгөн Мырзаке Карагул Жалайкы жолдорунда билесиздер кар жаап, жол жабылат да. Ошол жакта азыртан техникалар даярдап, ушу Өзгөн Карагул Жалайкы жолун көзөмөлгө алсаңыздар. Мына кар орчот, дагы жол жабылат, дагы элдер кыйналат. Ушуну Алмаз Акунжанович жыл сайын кайталайбыз, жыл сайын да проблемалар ал жерде бүтпөйт да. Ошону жакшы көзөмөлгө алсаңыз. Экинчиси, Алмаз Акунжанович, мына биз көрүп жатабыз, мына Лейлек районунда, Өзгөн, Кадамжай, Сузак, Баткен, Араван райондорунда күрүч өндүрүшөт. Жана кайналы бар, өрүк бар. Эмне деп айтарым, мына көрүп атасыз, мына күз келгенде күрүчтөрдүн бардыгын дыйкандар жолго жайып коюп атышат да. Алар унаага, автоунаага тоскоолдук кылып атат, жарандарга, автожол кырсыгына учуратышы мүмкүн. Эми ушуну биз мамлекет тарабынан алар кургатуучу жакшы бир заводдор куруп берсек жакшы болот эле ушуларгачы. Мына өрүк, кайналы бар бизде, күрүч бар. Мына күз сайын карасаң бир канча километр күрүчтү жайып коет жолго. Жайбаса эмне кылышат? Алар бир күн кармаса чирип кетет, ал менет текке кетет. Ошон үчүн ушул жакка да жакшы көңүл буруп, бир жергиликтүү бийликтерге ушул тапшырма бериш керек, Алмаз Акунжанович. Алар көмөк көрсөтүп, дыйкандарга жардам бериш керек булар боюнча. Күрүч боюнча, кайналы, өрүктөр